Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы? Мен бул жолу ушул Кыргызстандын билим берүү системасы жөнүндө айткым келип атат. Анан Кыргызстандагы чечүүчү позицияда отурган мамлекеттик кызматкерлерди, мындай алганда жетекчилик кызматта отурган кишилерди, биринчи лицолордун балдарын чет өлкөдө окутууга тыюу салыш керек экендигине ынанып турам. Мен ошол жөнүндө айтып бергим келип турат. Эмне үчүн мен буга ушунчалык киришип, ушунчалык көңүл буруп атам? Себеби мындай экен. Мамлекеттик кызматта иштеген киши, демек, мамлекеттеги бардык нерсеге, бардык процесске жооптуу. Демек, ал аны жакшыртканга, аны оңдогонго, өзгөрткөнгө милдеттүү. Ошол үчүн айлык алып атат. Анан бизге убадаларды берип атат, убакыт сурап атат дегендей. Кыскасы, ал аны аткарыш керек. Антты берген, милдетти алган. А бизде кандай болуп атат? Мамлекеттик кызматкерлер биз иштейбиз деп келген менен, алардын Кыргызстанды мындай иштеп, Кыргызстандагы абалды мамлекеттик билим берүү системасын жакшыртканга кызыкчылыгы жок экен. Аны каяктан билесиз? Ал мамлекеттик кызматкерлердин балдары каякта окуп атканынан билинип атат. Мамлекеттик кызматкерлер айтып атат. Алар балдарын сырттан окутуп атат, ошол эле учурда айтып атат. Биз билим берүү системасын жакшыртабыз деп атат. Кантип жакшыртасың? Сен балаңды сыртта окутуп атканда, балаңды сыртка жөнөтүп атканда, сен уже далилдеп койгонсуң. Кыргызстанда билим берүү системасы болбой калганын, ага ишенгенге болбой тургандыгын сен мойнуңа алып атасың. Болбойт деп атасың. Кыргызстанда баланы окутпай эле коюш керек. Бул жерден жакшы билим ала албайт бала деп атасың. Ошону менен бирге сен Кыргызстандагы билим берүү системасын оңдоп койгонго, жакшыртканга бир тыйын дагы кызыкчылыгың калбай атат. Себеби балаң кеткен да, балаң сырттан окуп атат. Кыргызстандагы билим берүү системасын жакшырышы сага кереги жок да. Эч кандай кызыкчылык жок да сагачы. А сага эмне кылыш керек? Эгерде кызыкчылык болсо, сен эмне кылмаксың? Анда билим берүүгө кадимкидей көңүл бөлөт элеңер. Мына ошондо сапатсыз китептер чыкпайт эле. Китептердин ичиндеги жалган маалыматтар китепке басылбайт эле. Мектептердеги мугалимдердин айлыгы азыркыдай 5000, 6000, 7000 сом болбойт эле. Баса ошол мугалим 5000 сом айлык алып атса, ошо мектепте кандай мугалимдер иштейт, билесиңерби? Азыр мындай, айылдарга барсаңар, бирөөнүн 2 келини болсо, айтат. Так, тыңыраак келинин айтат. Муну келиним тыңыраак, муну банкка ишке киргизейин дейт. Анан бир аз мындай тың эмес деп коелу, мындай жумшагыраак. Тың эмес, мындай өзүн анча эптей албаган келиндерин буга боло берет, ошол мектепке киргизип коебуз дейт. Мектепке эң тың эмес, эң эч нерсеге жарабаган, эби жок келиндерди бул боло берет, мектепке киргизип коебуз деп атпайбызбы? Анан ошондой келиндер, ошол эби жоктор иштеген мектептерден анан азыркы Кыргызстан куралып атат. Андан чыккан балдар Россияга барып, ачык айтканда ошол орустардын сортирин жуугандан башкага жарабаган балдар чыгып атат да. Ашып кетсе, соодагер болуп атат, строитель болуп атат. Болду. Ошол жанын оозуна тиштеп алып, барып кышындасы орустардын ошол чатырына чыгып, көп кабаттуу үйлөрдө ошол лом менен кышында муздарды чабып атышат. Кыскасы ушундай да, бул кантсем мындай жүрөктү дагы оорутат да ушул мамилеч. Мен ошон үчүн сунуш кылып атам. Мамлекеттик кызматкер, айрыкча жетекчилик кызматта отурган кишилердин балдары чет өлкөдө окубаш керек. Эгерде ал баласын чет өлкөдө окуткусу келсе, ошол күнү дароо арызын жазыш керек дагы, кызматын тапшырып кетиш керек. Себеби мамлекеттик кызматта иштеп туруп, мамлекетке ишенбеймин дегенге алардын акысы жок. Алар эгерде баласыны чет өлкөгө
чыгарып атканда эле ошо билим алсын деп чыгарып атканда эле ал мамлекетке чыккынчылык да кылып атат да, өзүнүн ишине өзү чыккынчылык кылып атат. Өзүнүн ошол иштей албай атканын өзү далилдеп атат да. Мен иштей албадым, мен Кыргызстандын билим берүүсүн жакшырта алган жокмун. Бул жерде окуганга болбойт, бул жерде билим алганга болбойт деп атасың да. Сен уже позицияңды билгиздиң да ошентипчи. Анан кандай дагы моралдык укугуң калат, сен бул жерде кайсы бир кызматты ээлеп отуруп, мен Кыргызстанды оңдоймун, мен Кыргызстанды өнүктүрөм дегенге кандай акың калат сенинчи? Кандай укугуң бар моралдык? Эч нерсең жок да, сен бул жерге байлана турган эч нерсең жок. Тескерисинче, ошол чет өлкөдө окуган баланын контрагын төлөш үчүн уурдаш керек болот. Башка эч нерсе жок. Ошон үчүн туугандар, баягы мен баарыңыздар чакырат элем, ушул Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин балдарын чет өлкөдө окутканга тыюу салуу керек деп. Азыр кээ бир чиновниктер айтып атышат, мен балам өзү ошо жакта автомойкада иштеп, анан идиш жууп, дагы официант болуп, анан ошентип акча таап контрагын төлөп атыптыр деп. Мен ишенбейм дагы. Себеби алар мажорлордун балдары. Анан ошолор барып ошо жакта ошол Америкада же Европада ошол идиш жууп калышына мен деги эле ишенбейм да. Ошентип контракт төлөшүнө. Макул ошентип төлөсө төлөй берсин. Макул ошентип окуса окуй берсин. Бирок андай боло турган болсо, ошол атасы ошол күнү кызматын тапшырып берсин, жазсын дагы, баласын ошентип окута берсин. Баласы кантип окуса ошентип окусун. Бирок атасы мына жерде отуруп алып, анан элдин баардыгына акыл үйрөтүп, антиш керек, мынтиш керек, ошондо билим берүү жакшы болот дегенге кандай акысы калат? Мен ошону гана сурап атам, мен ошону гана талап кылып атам. Медицина жөнүндө деле ушундай эле пикирдемин. Мисалы мындай. Азыр медициналык мекемелерге барсаңар, ооруканаларга барсаңар, кезек күтүү. Тейлөөнүн сапаты өлүп калган. Анан биздеги чоңдорду ошол жерден көрөсүздөрбү, мисалы? Мен өмүрүмдө бир да жолу, мисалы, мындай бир кайсы бир саясатчынын чоңдун ушул мисалы Оштогу облустук больницада же болбосо мына Бишкектеги элдин баары жаткан ооруканада жатканын мен көрө элекмин да, мен уга дагы элекмин да. Булар үчүн атайын спец больница деп коет экен. Булар эмне үчүн спец больницада жатыш керек? Мен түшүнбөйм ушунчу. Ошол спец больница дегенге окшогон түшүнүктөрдү дагы жоюш керек экен деп калдым мен. Андан сырткары булардын ушул чет өлкөдө дарыланганга дагы укугун жоюш керек экен. Себеби ооруп калганыңда кандай десем, бул мен ушу түшүндүрө албайм, мен өзүм түшүнбөйм да. Мындай болуп атат. Бул жакта мен айтып атам да, сен повар боло албайсың, сен ашпозчу боло албайсың, сен тамагыңды жеп болбойт, жей албайбыз десем, сен айтып атасың, жок, мен жакшы бышырам. Бер мага, мен ушул ашты ушунчалык жакшы даярдайм деп атасың. Макул деп анан берип койдук. Берсек, сен ал ашты бышыра алган жоксуң. Ал ботко болуп калган. Ошол боткону эме айтып атасың да, силер жегиле деп. Мен жеп атам аны. Бирок ошол эле учурда өзүң жебей атасың да. Сен барып кошунанын үйүнөн барып тамактанып келип атасың, мындай алгандачы. Мындай кополураак айтканда, орой айтканда, түз айтканда бул ушундай эле да. Эгерде чындап эле андан көрө мындай кылбайлыбы, мындай. Сен ошол жакшы экен анда. Ошол тамакты даярдай албасаң, даярдабай эле кой. Даярдай тургандар даярдасын ошол тамакты. Сен андай кылбай эле өзүңдү да кыйнаба, бизди да кыйнаба. Ошол кызматыңды тапшырып берип кой дагы, өзүң каалаган жерде барып дарылан, каалаган жерде барып окут, эркинирээк жүрө бер. Сен мынча жүктү өзүң мойнуңа алып не кыласың, эптей албай атканыңда деген эле сөз, деген эле суроо. Ушундай.